Assalamu alaikum. Исак ТВ каналының көрермандары, амансыздарбы? Бұл видеоны көрсеңіздер толық Исак ТВ каналына катталып қойыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жанакыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман мертугандар. Мына ушинтип адаттагы куруу бадаларга толгон. Элде бул нерседен тажап өткөн шайлоо да жакындап калды. Келгиле, биз мындай кылабыз, андай кылабыз деген 5 жыл мурда шайлаган биздин депутаттарыбыз лалактап сүйлөгөндөн башка эмне иш аткарды? Же унчукпай момой болтуруп бердиби? Же шегил айдан өткөндөн кийин бизге каршы иштерди кылдыбы? Бир артка назар салып көрөлү. Эсиңиздерде болсо Ак үйдөгү намазкананын чоңойтулуусуна каршы чыгып, анда башка динге тиешелүү болгон чиркөөлөрдү да куралы. Улуттуу мамлекеттик жетекчилер отурган жердин баарында эми мечит намазкана кура бергендин өзү да туура эмес. Мен исламга, динге каршы эмесмин. Бирок моментип ушул министрлигибиз, анан Ак үйүбүз, анан Көк үйүбүз баары эле ушул мечит курулуп, анан ошону жатып калган өзү туура эмес да, мен оюмча. Анда биз башка диндер, бизде дин тутуу эркиндиги бар. Анда биз башка чиркөөлөрдү да куралы, анда башка динге ишенгендердин алардыкын да куруп берели. Евралык оюндардан биз өзүбүз мына түрдүү сырттан эмне болуп, эмне кандай каражат келип атканын кантип билебиз биз. Ошондуктан биздин чоңдорубуз өзү баш болуп ушул сырттан келген акчаны мечитке жумшап отурса, бул коопсуздукка өтө чоң коркунучтун белгиси. Деп мечит менен чиркөөнү таразага тең койгон мурдагы президентибиз лагабат менен атаган Жанар Акаев, Бакиевдин эмне залакасы бар деп. Ал балашка билбейт го. Балашканы ким шайлаган эле? Арзыбаган курбудаларга кызыгып биз шайлаганбыз. Балакай балалык кылдыбы, же атайын тыйынды актоо үчүн кылдыбы, Айтор дагы коон түшүрдү. Даяр болуп калган, эл үчүн пайдалуу болгон жума күнү жума намаз үчүн 2 саат тынугу мыйзамына каршы кол көтөрдү. Биринчи окууда четке кагылсын, ошондой формулировка менен жогорку кеңештин кароосуна киргизилсин дегендер колуңуздарды көтөрүп. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Рахмат. Анысы аз келгенсип СНГга белгилүү урматтуу маркум аалымыбыз Чубагажы Жалилов менен досу менен айтышкандай айтышты. Бир адам чыгып кой эй бала деп тыйып койгон жок. Бардыгыбыз оозубузду ачып пайгамбарыбыздын мураскорун сөктүрүп олтурдук. Бул бала мусулмандардын пайдасына иштейби, же зыянына иштейби? Биз келечекте ушул иштери үчүн шайлаган белек. Дагы биз шайлаган бирөө аркабыздан бычак уруп, дамбалчандар, хиджапчандар буларды токтотушубуз керек деп дөөрөгөн. Башына чалма кийдирип, паранжа кийдирип, хиджап кийген бул биздин салт эмес. Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин салты эмес бул. Биз ошону ачык айтышыбыз керек. Аны исламга таянып алып, бизге таңуулаганды токтотушубуз керек биз. Коркпой ачык айтышыбыз керек. Динибиз ислам, исламды кабыл алганбыз, динибиз калат. Бирок бирөөнүн салтын алып келип, дамбал кийгизип, паранжа кийгизип, балдарды кыйнап, аң сезими жетилектерди жолук салдырып, хиджап кийдиргендерди биз токтотушубуз керек. Ачык эле айтыш керек аны. Кудум эле өзү кыргызчылыкты катырып койгондой. Муну да ушул иштери үчүн шайлаган белек. Дагы бирөө тизилеп жашаганча тикелей өлгөн артык деп тынчтыкта жаткан эки элди чагыштырып жиберейин деген. Урматтуу элим, урматтуу өзбек калкым, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. Бардыңар бирге болсоңор, бирөөдү уруп атса бардыңар чыксаңар, эч ким силерге каршы тура албайт. Элди бул сел дейт, эл турганда сел болуп агысып кетет. Муну да эки элди чагыштыруусу үчүн шайлаган белек. Дагы бирөөсү 17 жашка чыга эле кыздардын никесин кыйган молдону камаш керек деген копол мыйзам менен чыкты. Эмне буларды мусулмандардын зыяны үчүн шайлаган белек. Унчукпай койсо музейдеги жылаңаш жүрүүнү бул искусство деп колдоп чыкканга чейин барышты. Извините, мы с вами рассыпемся на сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. И болбой то шондой. Айлыктар, кичине ойлонгула.
кичине мындай бир өзүңөрдүн маданиятыңарды да көтөргүлө. Болбой, современный искусство деген бар бүгүн. Ушуларды да биз шайлаганбыз. Ушунча бизге зыян аз келгенсип, бети жокторчо дагы шайлоого аттанышты. Аттанган аз келгенсип, элдин көңүлүн арак менен алган партиялар дагы чыгышты. Депутаттык майрам кылып берет. Майрамда отурабыз. Мекеним Кыргызстан. Мына бар жок па? Арактар, винолор, коньяк, суу бар, мына катындарыбыз бардыңыз. Тизилип отурабыз. Мекеним Кыргызстан. Койлорду союп койгон саңылдатып. Арак суудай коюлуп атат. Башында арам аралаштыбы? Демек булардан эч качан жакшылык күтпөй эле койсо болот. Же дагы келечектеги бузук иштери үчүн, бизге зыяны тийүүсү үчүн шайлай беребизби? Көздү ачпайлыбы? Ушунча алданганыбыз жетер. Интернеттеги ооз көптүрүп мактангандарга да, мактагандарга да ишенбейли. Биз өткөн шайлоодо кимди шайлаганыбызды жана ал жалпы эл үчүн эмне мыйзам жазды, кайсы мыйзам элдин пайдасына иштеп жатат, ким ооз көптүрүп мени шайласаңар чек ара маселесин чечем деген эле кана жыйынтык барбы? Жетигилер улам чек араны бузуп кирип келип жатышабы? Кимди шайладык эле парламенттин караанын көрсөтпөй кымыйып олтуруп берди? Өтүп кеткен 5 жылда эмне иштерди аткарды? Ушуларга көңүл бурбайлыбы? Элге ушунча кызмат кылгысы келет экен, депутат болбой деле кызмат кылса эл аны баалап билет эле го. Азыр чөнтөгүңдө 5 сомуң турганда 2 сомун эл үчүн жумшай албасаң, эртең 10 сом болгону кантип 5 сомун жумшай аласың? Буга мисал эли бизге тааж ылаңы деген бале келди. Депутаттар шымына жайлап койгондой, элиң эмне болсо ошол болсун дегенде баары каникулга тарап кетишти. Жогорку кеңештин депутаттары ишин жыйынтыктап каникулга тарады. Бир депутат, "Эй элим, эмне болдуң?" деп кайрылып жардамын көрсөтүп койгон жок. Арзан пиар кылып, убактылуу 4 адам жата турган стационар ачышты. Дагы башкасы медиктерге 2 маал жүрө турган автобустарды коюшту. Эмне, алардын алуушуга эле жетеби? Мын тебиз, ан тебиз деген убадалары кана? Жок, сен жөн эле жалганчысың. Элибизде көп ант ичкенге ишенбе. Себеби жалганчылар гана көп ант ичет деген сөз бекеринен айтылган эмес. Буларга караганда карапайым эл бири-бирине жардам берип, жеке ишкерлер тарабынан көмөктөр көрсөтүлүп турду. Бүгүнкү эпидемиялык санитардык акыбалды эске алып, мен өзүмдүн атынан, юбилеймдин атынан мамлекетибизге 15 миллион сом каражат жардам берүүгө туура көрдүм. Өзгөчө кырдаал киргизилген Сузак аймагында жергиликтүү тургундарга жардам көрсөтүлдү. Бүгүн Камчыбек Ташиев 20 000 дана бет кап алып келип, алгач атайын өткөрмө пункттары коюлуп тосулган 3 айылдын элине акысыз нан азыктарын жана азык-түлүктөрдү, эң эле зарыл бирок жетишсиз болуп жаткан бет каптарды таратты. Эми элибизге пайдасы тийбеген, куру убадалар менен кулакка камыр илгендердин кереги жок. Ушунча убакытта силердин кандай экениңерди көрдүк. Бизге зирек, элдин камын ойлогон, жүгүн көтөргөн, чек ара, карыз, миграция, коррупция, кен байлыктары жана башка толгон токой маселелерди чече ала турган, Кудайдан коркуп мойнуна жүктөлгөн аманатты так аткарган инсандар керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, добушуңду сатпа. Сенин арзыбаган тыйынга саткан добушуңдан баскан жеринен чөп чыкпаган, жамбашын кессең кан чыкпаган, эшектин тушоосун чече албагандар келип, эл үчүн иштейм дегендер калып жатат. Натыйжада кайра эле өзүң азабын чегип жатасың. Дуа кыл. Аллахым, мен билбеймин, сен билесиң. Мен алсызмын, сен күчтүүсүң. Сен келечекти да, өткөндү да билесиң. Мени өзүң ыраазы болгон, эл үчүн иштейм деген инсанга добуш берүүмдү насип кыл. Жана ал үчүн мени суракка алба. Аллахым, эл үчүн иштейм дегендерди өткөзгүн. Эптеп ошол жака барып алсам өзүм билем дегендерди өткөзбөгүн. Алар тобо кылмайынча иштерине ийгилик бербе. Аллахым, өзүң баарына каадырсың. Оминде жана көпчүлүк колдогон жана эл аны жакшы көрүп сыйлаганды шайла. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.